Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн инсан телеберүүбүздүн алкагында көпчүлүккө белгилүү, эрки күчтүү, майышпаган, кайраттуу аял заты Чолпон Турсунова Байекова менен дил маек курабыз. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын мурдагы төрайымы бүгүнкү көрсөтүүбүздөгү дил маегинде көшөгү артындагы өзүнүн жеке жашоосу, үй бүлөсү тууралуу кененирээк ой бөлүшөт. Ал кандай кайраттуу айым болгону тууралуу азыр өзүнөн угабыз. Куш келипсиз, Чолпон Турсуновна. Менин чакыруумду кабыл алганыңызга терең ыраазычылык билдирем. Биринчи кезекте уулуңуз Айбектин арты кайрылуу болсун. Чын ниеттен көңүл айтам. Албетте июль айында биздин өлкөбүздө ковид толкунунун абдан оор учуру болду. Айтыңызчы, эмне үчүн сактап калууга мүмкүнчүлүк болбой калды? Рахмат көңүл айтканыңызга. Ооба, сиз туура айтасыз. Уулум пандемиянын биринчи толкунуна туш келди. Уулум милициянын полковниги болгондуктан дайыма эң жооптуу жерлерде кызматтарда болчу. Албетте, гриппке каршы антибиотиктер менен эле дарылашты. Россиянын телевидениелеринен айтпадыбы, жаңы вирус антибиотиктер менен дарылаганга болбой тургандыгын. Мен этияттап эле жаткам, бирок кабыл алган чечимибиз кеч болуп калды. Ал абдан ынтызарлык менен өз ишине берилип кызмат кылаар эле. 25 жылдан ашык өз кесибине кызмат өтөп, полковник наамына чейин жеткен. Айла жок, тилекке каршы ушундай болуп кетти. Аябай жаш экен да. Айтыңызчы, Чолпон Турсуновна, аял заты үчүн олуттуу болгон юрист кесибин тандооңузду сиздин үй бүлөңүз кандай кабыл алды? Бул менин тандоом. Ата-энем менин математик болушумду каалашчу. Себеби мен мектепте окуп жүргөндө математика сабагынан олимпиадалардын жеңүүчүсү болуп жүрчүмүн. Мен окууга тапшыраарда чоң атам Усубалынын баласындай элге пайдасы тие турган окууну тандагын деп батасын берди. Ал Турдакун Усубалиев жөнүндө айтып жатат. Ал мезгилде кошуналар абдан жакын, жана ынтымактуу жашашчу. Бири-бирибизгине кирип, ал тургай бир ууч туздан үйдө алыш беришибиз бар эле. Ошол күндөрдүн биринде жакын кошунабыз Фая эженикине апам жумшап калды. Мен аныкына барганда кичинекей китепчеге көзүм түшүп, барактап, көрүп, окуп турсам болобу деп Фая эжеден сурадым. Ал макулдугун берип, бирок сөзсүз алып келип бер. Мен үчүн өтө баалуу китеп деп айтты. Ал Балыкчы шаарындагы ишканалардын биринде юридикалык кеңешчи болуп эмгектенчү. Мен ал китепти түнү бою окуп чыгып, катуу таасирленип, юрист кесибине кызыгуум арта баштады. Эртеси мектепке барып, ошол китепче жөнүндө китепканадан сурадым. Бирок ал жерде жок болгондуктан шаардык китепканадан да тапкан жокмун. Ошондо ого бетер кызыгуум артып, эмнегедир юрист болууну чечтим. Жаштык сезимим менен чындык жана адилеттүүлүк үчүн күрөшүүгө бел байлап, мектепти бүтүрүп, Борборго юридикалык факультетке тапшырганы келдим. Ал жерде юрфакка тапшыруу үчүн 2 жылдык эмгек стажы керек экендигин декан айтты. Ошондо аскер формасы менен жана жашы улуураак адамдардын бул факультетке тапшырып жатканын да көрдүм. А мен ар күнү декан келгенге чейин анын эшигинин алдында күтүп турчумун. Бир күнү декан: "Ай кыз, башка эле факультетке тапшырчы" дегенине мен көнбөдүм. Ошондо ал мени ректорго ээрчитип барды. А ректор эмне үчүн башка факультетке барбай, дал ушул юридика факультетине тапшыргың келип жатат? Бул факультетке 2 жылдык эмгек стажы керек да, а сенин эмгек стажың жок экен, деди. Бардык эрежелерин ыгын табууга болот го, дегенимде алар күлүп жиберишти. Аябай максаттуу умтулупсуз да, Ооба. Алар бир азга сыртка чыгып туруумду суранышты. Андан соң Николай Петрович мени чакырды.
Алар менин документимди карап, бааларымды көрүп, кайра сыртка чыгып туруумду суранышты. Алардын менин өжөрлүгүм тууралуу сүйлөшкөндөрү каалганы сыртынан даана угулуп жатты. Кайра киргенимде кандидат болуп окуйсуң дешти. Ал эмне деген деп сураганда, жарым жыл стипендия албай окуйсуң, андан соң сессияңды мыкты тапшырсаң, сени мыйзамдуу түрдө кабыл алабыз дешти. Албетте, мен сессияны ийгиликтүү тапшырганым үчүн мени кабыл алышты. Курс боюнча эң жашы мен элем. Кыздар да бар эле, бирок басымдуу көпчүлүгү балдар эле. Ата энеңизчи, алар сизди колдоду беле? Кайдан? Алар эмне болуп, кантип өткөнүм тууралуу эч нерсе билишкен эмес. Ошентип окууну аяктаган соң мени шаардык прокуратурага стажировкага жиберишти. Ошондо сизди стажировкадан соң шаардык прокуратурага жумушка алышты экен да, туурабы? Ал учурда азыркыдай технологиялык шарттар жок болгондуктан мен баардык ишкана мекемелерге тиешелүү прокуратуранын абдан көлөмдүү аныктама сунуштарынын баарын кол жазма менен жазылган отчетумду прокурорго алып барсам жок экен. Мөөр басылган конвертке салып таштап, кайра окуума келдим. Ал учурда окуу жайды аяктаган соң ким кайда барып иштерин мамлекеттик комиссия чечет эле. Ал мага шаардык прокуратурадан суроо талап келди. Мен абдан кубандым. Мен биринчи эле курсумда турмушка чыккандыктан окууну бүткөнүмдө улуу кызым жана уулум Айбек колумда эле. Сиз үй бүлөңүзгө, жумушка ушулардын баарына кантип жетишчү элеңиз? Баарына эле жетишчүмүн. Кайнатам, кайненемдер менен да чогуу турчубуз. Кайнатам биз үйлөнгөндөн кийин 2 жылдан кийин каза болду. Кайненем менен 7 жыл чогуу жашадык. Демек сизге алар да каралашыптыр да, э? Ооба, кайненем да каралашчу. Бирок ал өзү уурукчал болгондуктан мен балдарды өтө жашында бала бакчага бердим. Менимче бала бакчага балдарды 3 айдан алса керек, э? Ошол мезгилде. Жок, 6 айдан алышчу. Мен окуу жайды бүткөн учурда Айбек 6 айлык эле. Баламды яслиге, кызымды бала бакчага орноштуруп коюп, кайненеме барып тамак ашты жасачумун. Эрте мененки, түшкү, кечки тамактарын ар бирин ар түрдүү кастрюлдарга даярдап кетчүмүн. Ал учурда уйкум да аз эле, жаштыктын күчү менен баарына жетишчүмүн. Азыр деле саат 1ден эрте уктай албайм. Мен прокуратурага келгенде бизди райондорго бөлүү керек эле. Бирок эмнегедир мени башкы прокуратурага жөнөтүштү. Мен кичинекей балдарым үчүн шаардык прокуратурага албай жатат го деп ойлодум. Кадрлар бөлүмүнө келгенимде мени башкы прокурорго алып барышты. Ал учурда башкы прокурор Александр Михайлович Сатаров эле. Сизди мага шаардын прокурору сунуштады. Бул справкаларды сиз жаздыңыз беле деп баягы конвертти мага көрсөттү. Мен туура эмес жазган экенмин деп чоочудум. Ал мага күлүмсүрөп, мени борбордук аппаратка жумушка ала тургандыгын айтты. Мен таң калып карап калганда, "Олтуруңуз" деди. "Сиз мага соттук кароолордо жарандык иштерин үстүнөн көзөмөлдөөгө жардамчы болууңузду суранам." Ал учурда жарандык иштер, мүлк бөлүштүрүү, турак жай жана кызмат иштери тургай жөнөкөй үй бүлөлүк ажырашуулар да жогорку сот тарабынан чечилген. Чындыгында совет мезгилинде андай көйгөйлөр болгон эмес деп ойлочумун мен мурда. Билесизби, азыркы сотторго салыштырмалуу ал учурда сотторго үй бүлөнү сактап калуу талабы бар эле. Соттор 3 айдан 1 жылга чейинки аралыкта үй бүлөнү сактап калуунун аракетин көрүшчү. Өзгөчө балдары бар учурларда баардык коомчулукта үй бүлөнү сактоо үчүн бүт күч аракетин жумшашчу. Ал учурда жумушсуздар жок эле. Ошентип мен жарандык иштерди көзөмөлдөө бөлүмүндө 4 жыл иштедим. Андан соң
Александр Михайлович чакырып, кылмыш иштерин көзөмөлдөө бөлүмүнө өтүүмдү айтты. Кечиресиз, сиз жаш кыз болсоңуз, жооптуу иштерди аркалап жатсаңыз, кесиптештериңиз тарабынан кызмат учурунда бут тосуулар же көрө албастыктар болду беле? Туура, расмий иштеген кызматкерлердин эң жашы мен элем. Ал эми практика, стажировкага келип кеткен жаш кызматкерлер көп эле болчу ал учурда. Бирок Александр Михайлович мени дээримде барын байкаган өңдөнөт. Ал учурда ар бир адис өтө кылдаттык менен кабыл алынчу да. Бүгүнкү күндөгүдөй эч кандай тааныш, жек жаатка карабайт эле. Кадрларды атайын даярдыктан өткөрүп даярдашчу. Мен 30 жашка толгондо Борбордук комитеттин биринчи секретары Турдакын Усубалиев чакыртты. Мен абдан түйшөлүп, толкунданып, эмнени туура эмес жасадым экен деп ойго баттым. Турдакын Усубалиевич мени кабыл алып, биз сизди жогорку сотто иштесин деп чечтик деди. Ошентип мен жогорку сотто иштеп калдым. Мен кызматчылардын эң жашы элем. Роза Исаковнанын атасы Исаак Отунбаевич, Алымкул Оморович, Кожо Ташбалтаевич, Николай Павлович Воронцов, Анисимова Елена Петровна. Булар сот системасынын эң салмактуу, көрүнүктүү адистери болгон. Мен ушул устаттарымдын катарында болгондугум үчүн аларды жер каратпоого жана өзүмдүн жөндөмдүүлүгүмдү көрсөтүп, дайыма алдыга умтулууга аракеттенчүмүн. Ошентип арадан 5 жыл өтүп, ал ортодо мен партиянын да мүчөсү болдум. Ошондо Борбордук комитеттин биринчи катчысы Турдакын Усубалиев кайрадан чакырып, Ысык Көл областынын сотунун төрайымдыгына бара турганымды айтты. Ал мезгилде аялдардын арасынан соттун төрайымдары жок болгондуктан мен таң калып, жолдошум менен кеңешейин деп сурандым. Жолдошуңдан коркосуңбу деп күлдү. А мен жок, канткен менен жолдошум үй бүлөнүн башчысы да дедим. Ушундан улам суроо жаралат. Ушул сиздин жолдошуңуз карьераңыздын өсүүсүнө кандай көз карашта болчу? Жолдошум туура көз карашта болчу. Ал дагы юрист беле? Жок, ал инженер болчу. Биздин үй бүлөбүздө ар кимибиздин өз кесибибизге ылайык милдеттерди жолдошум так бөлүштүрүп койчу. Эгерде менин жумушум боюнча ага кайрылуулар болгондо, ал темир тезекке байланыштуу болсо мага кайрылгыла. Ал эми иш кагаздары, документация боюнча жубайымын өзүнө кайрылгыла. Ал өз ишин абдан мыкты билет дечү. Ал эми карьера боюнча айтканда, жогоруда айткандай биринчи курста эле кыргыздын каада салты менен турмушка узатышканда. Ошондо менин чоң атам кудаларга шарт коюптур. Эч кандай калыңдын кереги жок. Кызыбыз окуусун абдан ынтызарлык менен окуп жатат. Ошондуктан окуусун үзгүлтүккө учуратпай, ийгиликтүү бүтүрүп алсын деп. Алар ушул шартты кабыл алып, мага окуумда да, жумушумда да эч кандай тоскоолдуктарды көрсөтүшкөн жок. Чоң атаңыз да аябай алдыңкы көз караштагы адам болгон турбайбы? Ооба. Ал менин окуумду аяктап прокуратурага жумушка киргенимде кандай иштешим керек экендигин айтып, чындыктын көзүн тике кара деп ак батасын берген. Мына ошол бата менен өнүп өстүм. Менин ата-энем чоң атамдын сөзүн эки кылышчу эмес. Ал тургай менин орус мектепке баруума да чоң атам себепкер болгон. 1954 жылдын башында Куршаптан бул жака көчүп келдик. Ысык Көлгөбү? Ооба, балыкчыга. Ошондо эсимде, поезд менен 3 суткада келгенбиз. Көчүп келгенибизден кийин балдар менен ойногондо түштүк диалектиси менен сүйлөссөм, баары таң калып мени сарт дешкен. Ызаланып чоң атама балдар мени сарт деп жатышат десем, чоң атам капа болбо кызым. Бул түштүктөн келгендин баарын түндүктө сарт дешет. А чындыгында чоң атам 1916 жылкы үркүндө Турпанга, Үрүмчүгө чейин барып, Сталиндик режимден чочулап, түштүк аркылуу Кыргызстанга келип, өзгөндө отурукташып иштеп калыптыр.
Атам Украинанын Харьков шаарында жарадар болгондо орус тилинин арты менен аман калган экен. Ал мага орус тилинин мааниси чоң экенин түшүндүргөн. Себеби мен орус тилин билбегендигимден орус мектепке баргым келген эмес. Эң алгач апам мени мектепке алып баратканда кайра конт коюп окугун, эки жакка алаксыба деп абдан түшүндүрүп баратты. Мен мектеп формасы менен анан башымда топу болчу. Өзбек топу да, Ооба, өзгөндөн алып келгенмин да, ал топу мен үчүн абдан баалуу эле. Анткени чоң атам баш кийимге өтө аяр мамиле жасагандыктан баш кийимди аттаба, ыргытпа, башыңдан түшүрбө деп көкүрөгүмө сиңирип койгон экен. Класста олтурганда мугалим мен тарапты карап улам сүйлөйт. Мен бир да сөзүн түшүнбөдүм. Түздөнүп олтуруп коем. Бир учурда өзү жаныма басып келип, топумду алып алдыма таштап койду. Класстагыларга табылбай эле турат да, сөөмөйлөрү менен мени көргөзүп дуу күлүп жиберишти. Ошондо мен өтө ызаланып, үйгө чейин ыйлап барып, чоң атама айттым. Бул окуя апамдын кийлигишүүсү менен аяктады. Ошондон баштап ар бир тамганын, сөздүн айтылышын үйрөнүш үчүн мугалимдин оозун кунт коюп карап олтурар элем. 4 класска чейин орус тилинен 10 ана деген айырмалай алган эмесмин да. Себеби кыргыз тилинде мындай өзгөчөлүктөр жок. Ал эми окууну аяктаганда мугалимим менин стилдик каталарыма жөн эле 3 койсо болмок. бир гана сизгеби же жалпы эле класскабы? Жок, мага. Андан соң 10 жыл мектептеги өткөргөн күндөрүм деген тема боюнча сочинение жазууга тапшырма берди. Аябай толкунданып берилип жазгандыктан 4 үтүрдү калтырганыма карабай 5 койду. Мен таң калып, сиз мага бааны туура эмес коюп алыптырсыз десем, мугалим күлүп, сен татыктуу бааңды алдың деди. Мына ушинтип мектепти аяктадым. Мына сиздин чоң атаңыз түштүктө отурукташып калгандыктан ата энеңиз, өзүңүз да ушул жакта туулуп өсүптүрсүз. Жакшы билесиз да, сиз тандаган кесип ал жактагы менталитеттен көп колдоого алынбаса керек. Ушул үчүн да айтып бересизби? Ооба, советтик учурда менталитет башкача болчу да. А менин тарбиямдын өзгөчөлүгү чоң атамдан, ата энемден алынган тарбия башкачараак болчу. Анткени биз жаңы көчүп келгенде мени сарт деп айтышты деп ызаланганымда, алар мындай өзгөчөлүктөр тууралуу айтышкан эмес да. Ал эми аял затынын үй бүлөдөгү орду, кыргыз элинин адептери, адаттары, улуу кичүүгө кандай мамиле жасоо, эркектин жана аялдын үй бүлөдөгү орду, мына ушулар сыяктуулардын баарын мен апамдан көрүп, көңүлүмө түйүп чоңойдум. Ал эми чоң атам мен эркек бала эмес, кыз бала экендигимди дайыма эсиме салып, кыздар айлана тегерегине абдан сергек жана зирек болуу керек, кийин көр жемеге калбаш үчүн деп баса белгилөөчү. Мен жолдошум менен 50 жылдай жашадым. Алтын тоюбузга 7 ай калганда ал инсульт алып ооруп калды. Ал учурда мен конституциялык соттогу мөөнөтүм бүтүп, жогорку кеңеште иштечүмүн. Ошондо жумуштан кетип, 2 жыл жолдошумду карадым. Ал биздин алтын тойду өткөрүүгө абдан кызыктар эле. Макул, анда мага фата таап келесиң деп тамашалап күлдүм. Себеби биз үйлөнгөндө азыркы жаштардыкындай той болгон эмес да. Ошентип биз 4 балалуу, 12 неберелүү, 2 чеберелүү болдук. А сиздин балдарыңызчы, сиздин жолуңузду жолдогон жокпу? Кандай десем, улуу кызым геофакты бүттү. Уулум Айбек түптөгү айыл чарба техникумун аяктаган соң армияга кызмат өтөөгө кеткен. Ал эми экинчи кызым Асел кесиби боюнча юрист. Демек ушул кызыңыз сиздин жолуңузду жолдоптур да. Ооба, ал менин жолумду улантты. Ал эми кичүү уулум мектепте окуп жүргөндө эле аскер кызматкери болууну каалар эле. Ошентип Суворов атындагы аскердик окуу жайын артыкчылык менен бүтүрсө да,
көрүүсү начар болуп аскер кызматына алынган эмес. Андан соң ал экономика факультетине тапшырып, аны да артыкчылык диплому менен аяктады. Ошентип экөөнүн тең мамлекеттик кызматтарды аркалабаганы көпчүлүктү таң калтырат. А мен болсо алардын кызматы эмес, үй бүлөлүк турмушуна да кийлигишкен жокмун. Анда эркин тандоо болгон турбайбы, Албетте, мен өзүм өлкөгө демократияны алып келүүгө жан өрөгөндөрдүн катарында болсом, андан да абдан жооптуу кызматты аркалап турсам, анан кантип балдарымдын тандоосуна тоскоол болмок элем? Иш арасында Москвадагы Илимдер академиясынын коомдук илимдер бөлүмүндө билим алып, акыркы экзаменди берип, диплом коргоп жүргөнүмдө Пржевальскийден Чолпон Турсуновна, сизди депутаттыкка кандидат кылып көрсөттүк деген звонок болду. Ал учурда Ысык көл обкомунун биринчи катчысы Абсамат Масалиев эле. Ал киши абдан кыраакы, чиренбеген, жөн билгий жетекчи эле. Мына азыркыларды көрүп жатпайбызбы? Бир кызматка турганда эле айланасындагыларга өздөрүн Кудай сыяктуу көрсөтүп жатышканын. Мен ошентип шайлоодон өтүп келип, жогорку кеңешке, легендарлуу парламентке келдим. Мен ошондо элге жолдорду оңдоп, көпүрө салып, материалдык жактан эч кандай жардам бере албайм. Бирок бакубат жашообуз үчүн сапаттуу мыйзамдарды жазып, алардын аткарылышын көзөмөлдөп беремин деп айткам. Мамлекетибиздин өз алдынчалыгы тууралуу алгачкы декларация жөнүндө сөз кылсак, ошол декларациянын долбоорун самолетто учуп келе жатканда жазганмын. Эрте менен Мукар Шалтаковичке алып келип бердим. Мамлекеттин тагдырын чечүүчү документтин долбоорун окуп чыгыңыз. Орус тили менен кыргыз тилинин ортосунда эч кандай айырмачылыктар орун албасын. Анткени мен самолетто уйкусуроо учурунда жаздым, дедим. Андан кийин алгачкы конституцияны жаздык. Тоже первую конституцию писали. биздин өлкөнүн конституциясы ар бир 3 жылда өзгөртүлүп жатат. Ошондой эле Акаев, Бакиев учурунда аларга ылайыктатылып жазылган деген сындарга сиз кандай көз караштасыз? Канчалык чындыгы бар бунун? Бизде азыр өзүңдүн жеке ишиңе деле башка бирөөнү күнөөлөө мода болуп калбадыбы? Конституцияны өзгөртүү үчүн убакыт керек. Ошондуктан биринчи кабыл алынган конституция абдан идеалдуу болчу деп айткан жокмун. Анткени ошол учурда биз үчүн укмуш көрүнгөн Американын конституциясы да бүгүнкү күнгө чейин 21 жолу өзгөртүүгө учурады. Конституция жыл өткөн сайын турмуштук зарылчылыктардан улам оңдолуп, толукталып турууга тийиш. Биз конституцияны 1993 жылы 5 майда кабыл алган боюнча эле эч кандай өзгөртүүгө болбойт деп кармап олтура албайбыз. Биз ошол мезгилдеги жашообузга ылайыкташтырып, мыйзам чыгаруучулар конституцияны түзгөнбүз. А конституциялык сот конституциядагы калыптанган мыйзамдарды эч кандай оңдоолорсуз, тек гана аткарылышын, процедураларынын сакталышын гана көзөмөлдөөчү. Эң негизгиси, конституциянын башынан аягына чейин логикалык ырааты бузулуп, карама каршылык болгон эмес. Азыр айтышкандай ар кимиси келип, өзүнө ылайыктап жазып алуу деген жок болчу. Маселе биз кандай башкаруу режимин тандагандай эмес. Маселе ошол башкаруу бийлигине кимдер келип, ал ыйгарым укуктарын кандай пайдалангандыгында болуп жатат. Конституцияда так көрсөтүлгөн президенттин жана жогорку кеңештин компетенциялары, азыркыдай алардын компетенциялары тууралуу талаш жок болчу. Ар ким жуурканды өз-өзүнө тарткандыктан суроо жаралып жатат да. Менин билишимче, Батышта, Америкада конституциялык жана жогорку сот президенттен да, парламенттен да бийик туруп, өз алдынча чечимдерди кабыл алышат эмеспи? Азыр сот системасын
баары жабалактап, райондук деңгээлден баштап жогорку жакка чейин тепкилеп жатып ушул акыбалга алып келишти. Конституцияны эмне үчүн мындай мүнөздөп жатышканынын себеби 2010 жылы Бакиев качып кеткен учурда президенттик орунду ээлеген инсан эл тарабынан шайланган эмес да. Ал эми тиги 1993 жылкы Конституцияда соттун укуктук күчү бар эле. Коомдук уюмдар жана институттар ал тургай ар бир жаран ошол президенттин шайланышы канчалык мыйзамдуу экендиги тууралуу Конституциялык сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгү болгон. А мен айтар элем, 1993 жылдын 5 майындагы Конституцияны эч бир себепсиз, түшүнүксүз, жөн гана керексиз буюмдай жокко чыгарышты. А менин жеке көз карашымда ошол 1993 жылкы Конституция өзөгүн жоготкон жок. Ал эми өзгөртүү зарылчылыгы болсо, ал процедуралары так жазылган. Ошонун негизинде бийликке келгендер жана анын айланасындагылар 2010 жылкы Конституцияны жазышты. Ал Конституция менен 10 жыл жашап, мына азыр жыйынтыгын көрүп жатабыз. Талаш токтобой, тескерисинче күчүнө кирди. Мен жаран катар өз пикиримди билдирүүгө укугум бар да. Менин оюмча, биз эч кандай өзгөртүүсүз эле 93 жылкы Конституцияга кайтып келишибиз керек. Эгер өзгөртүү зарылчылыгы болсо, ошол эле парламент өзгөртүүгө укуктуу. Ар бир келген башкаруучу өзүнө ыңгайлаштырып өзгөртө беришкен да Конституцияны. Ошонтой болбойбу? Алардын баарын жокко чыгарып, жеке адам же жеке уюмдун кызыкчылыгы эмес, бийликтин 3 бутагын бириктирип, бирдиктүү орган түзүш керек. Азыр сот органдарынын абалы аябай зээнди кейитерлик акыбалда. Ал тургай советтик мезгилде да сот органдарынын өкүлдөрү айыпталуучулардын катарында кезектеп турган эмес, өзгөчө аял кишилер. Чындыгында сот бийлигинин акыйкаттуулугуна эч ким деле ишенбей калышкан. Бул нерсе көп жылдан бери эле уланууда го. Маселе ошондо болуп жатпайбы? Сот системасынан, жогорку кеңештен, өкмөттөн, президент тарабынан өкүлдөр чогулуп, бир отурумга келип, 1993 жылкы Конституциянын эмне кемчилдиктери бар экенин талкуулап, жаңыча көз караш менен толуктап кабыл алыш керек. А биздин мамлекетибиз көз карандысыз болгондон кийин башынан туура эмес системага түшүп алгандын натыйжасы деп ойлобойсузбу? А сиз билесизби, көз карандысыз Кыргызстандын биринчи конституциясы абдан көрүнүктүү эл аралык эксперттердин кароосунан өткөн. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюму ОБСЕнин институттарынан өткөн. Эгерде укуктук сот институту үчүн жазылган эрежелерге баш ийбестен, кимдир бирөөлөрдүн көрсөтмөлөрүн аткарып, же болбосо акчалуулардын максатын орундатса, анда ал атайын уюшулган сот органына айланып калып жатпайбы? Анда албетте демократиялык мамлекетте укуктук соттун адилеттүүлүгүнүн функцияларынын аткарылышына жол берилбей жатат. Айтыңызчы, Чолпон Турсуновна, сиз абдан күчтүү айым катары таанымалсыз. Сиздин принципиалдуу иш алып барууңуздан улам бир топ бут тосуулар болсо керек. Же душман арттырдыңызбы ушунча жылдардан бери? Мен эми аларды душман катары санабайм. Албетте болгон, азырда бар менин позициямды каалабагандар. Мисалы 2010 жылы мени таптакыр саясаттан жана коомдон четтетип коюшкан. Менде умтулуу да болгон жок. Анткени мен өз кызматымды өтөп бүткөн элем. Мен мамлекет үчүн, элим үчүн колумдан келгендин баарын жасадым деп ойлойм. Душмандарым жок, бирок көрө албастар бар. Бизде азыр модага айланып кетпедиби? Биздин коомдо бул таң калаарлык деле көрүнүш эмес го. Мисалы, ийгиликке жеткендерди, өз алдынча кандайдыр бир жетишкендиктерге ээ болгондорду да колдоо болбой жатат. А мен болсо ар тараптан, анын ичинде прессадагы ар кандай ушак айыңдарга карабастан,
алардын баарына көңүл бурбадым. Кыргыз тилдүү, орус тилдүү басылмалардагы корреспонденттер демократия, сөз эркиндиги дегенде баарына мүмкүн дегендей кабыл алып алышты. Көпчүлүгү сизди бийлик бутагында турганыңызда абдан ири байлыктарга ээ болгон деп айтышат. Чын элеби? Ал тууралуу айтсам, бүгүнкү күндө толук курулуп бүтпөгөн күйөөмдөн калган үйүм бар. Жана 50 жылдан ашык иштеп, мыйзам чегинде алган жер участогум бар. Квартира алган жокмун. Биздин коомдо тууганчылыкка аябай маани беришет эмеспи? Ошондой эле сиздин фамилияңызды да башка саясатчылар менен байланыштырып келишет. Ошол эле Акаев жана башкалар. Билбейм, мен бийлик сересине барганга чейин эч кандай эч ким менен тууганчылык мамилем жок болгон. Жараткан мага ушундай тагдырды белек кылган экен. Менин эмгек жолумда абдан билимдүү, таасирдүү, көрүнүктүү инсандар менен иштөө шыбагасына туш келдим. Алим Акаев менен жогорку кеңештин сессиясында гана жүз көрүштүм. Ал кеминден экенин кийин билдим. Менин чоң атамдын атасы кеминде жашаган экен. Менин чоң атам Садык Шайымбетов жана атам Турсун алар түштүктө жашашкан. Андан соң Ырбачыга көчүп келгенбиз. Кемин менен тыгыз байланышыбыз болгон эмес. Мен кеминде биринчи жолу Акаевдин апасы каза болгондо мамлекеттик кызматкерлер менен бирге эле бардым. Мына ошондо сенин түпкү тамырың ушул жерден башталат деп айтышты. Ал эми Индира Жолдубаева жөнүндө айтсам, ооба, ал чындыгында эле мага жиен болот, менин күчүү сиңдимдин кызы. Ал мектепти аяктаган учурда мен Ысык көлдөн Бишкекке көчүп келдим эле. Сиңдимдин жолдошу аны 2 кызы менен таштап, жаш аялы менен түштүккө кетип калыптыр. Ал Кара Суу районунан болчу. Индира 2 жолдо калган. Мен аны окууга өтүүсүнө жардам бергем. Ал эми 7-кабатка чейин жетишкендиктерине менин эч кандай тиешем жок. Мен буларды абдан тактап айтып жатканымдын себеби, мен көлдөн жаңы келгенимде квартира тапканга чейин 1 жума сиңдимдин үйүндө жашап калдым. Мына ошондо татар улутундагы аял менен кыздар жетелешип кирип келишти. Сиңдимдин 3 кызы бар эле. Улуу кызы каза болуп калган. Азыр 2 бар, эң кичүүсү Индира. Ошол кыздар Рая эже деп калышар эле. Көрсө, ал аял Атамбаевдин аялы экен. Ал экология институтунда иштечү эле. Ал учурда ал институттун директору Индиранын атасы Рыспай Жолдубаев болчу. Ошентсе да интернет булактарындагы маалыматтарда сизди гана жардам берген деп жазышат. Жок, кайдан? Ал учурда мен иштебей олтурсам кайдан жардам бермек элем? Чолпон Турсуновна, сиз иштеп турган убакта гендердик теңчиликке активдүү таасир этип, чет элдик долбоорлор менен иш жүргүзгөн экенсиз. Ушул маселеге азыр кандай карайсыз? Качан гана бизде демократия калыптана баштаганда, мен аялдар конгрессин түзүп, анын президенти элем. Конституциялык сотко кеткенде ал укуктарды мен өткөрүп бердим. Жалпысынан алганда бул идея коомдогу Кыргызстандын ар бир аялдарына кам көргөн коомдук институт болуп ачылыш керек эле. Көп балалуу, жалгыз бой, жумушсуз, иштеген аялдарды эне катары бириктирген балдар жана алардын келечеги эле. Аялдардын коомдук активдүүлүгүн жогорулатуу үчүн мамлекеттик кызматтарга тартуу максатында сөзсүз эле жогорку эшелондогу кызматтарга эмес, жеринде жөнөкөй коомдук жумуштарга аралаштыруу керек деген суроо талаптар коюлган. Келечекте Кыргызстандын аялдарынын коомдогу ордун кандай көрөсүз? Канткенде да аялдар көз карандысыздыкка чечкендүүлүк менен умтулуш керек. Анткени көз карандысыздыкты ар ким ар кандай кабыл алышат. Мына үй бүлөлүк баалуулуктар сакталбай, балдардын келечегине болгон жоопкерчиликтер четке кагылып жатат.
канчалаган балдар таштанды болуп, канчалаган балдар базарларда жүрүшөт. Аларды көргөндө жүрөгүң тилинет. Эмнеге жүрөсүң деп сурасам, апама жардам берип жүрөм дешет. Мына ошол энелерден сураш керек. Эмне үчүн бала мектепте эмес, базарда жүргөнүн. Кана биздеги балдардын укугун коргоп жатабыз деп айгай салган канчалаган коомдук уюмдар. Алар чынында эле коргоп жатабы? Ал балдардын ден соолугу кандай? Канткенде да бизге дени сак улут керек. Негизи кыргыз үй бүлөсүнүн бири-бири менен болгон мамилелери, эне менен кыздын, ата менен баланын, улуу менен кичүүнүн, туугандар, жек жаат менен болгон мамиленин баары кагазга жазылбаган, каныбызга сиңген улуттук мыйзамдар да. Азыр мына ушулардын баары башкача көз караш менен бааланат. Ата бабаларыбыздан мураска калган баалуулуктар сакталбай, азыр биз дегендин ордуна мен деген өзүмчүлдүк мүнөз тамыр жайып кетти. Бул нерсени демократиянын белгилери деп кабыл алсак болобу? Эми ал белгилердин баарын көчүрмө катары пайдалануу орунсуз. Анда биз улут катары өз жүзүбүздү жоготобуз да. Биз жеке өзүбүз үчүн гана жоопкерчиликти албай, Кыргызды, Кыргызстанды ойлогондордун келечеги үчүн да жоопкерчиликти алып, аларга турмуш тиричиликтик эле эмес, саясий, маданий, социалдык жактан шарт түзүшүбүз керек. Мына ушулардын баары сакталып жатабы деген суроо туулат. Албетте, жаштарды тартуу керек. Жөн гана эмес, эң оболу аларды активдүүлүккө тарбиялап, анан даярдаш керек. Чолпон Турсуновна, бизге убактыңызды бөлүп, абдан маңыздуу баалуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Биздин мамлекеттин жаркын келечегине ишенем. Биз жаштар, сиздин шакирттериңиз, пикирлештериңиз, баарыбыз бакубат мамлекетте жашообузга болгон күч аракеттерибизди жумшайбыз деген ойдомун. Келгениңизге чоң рахмат. Албетте, сиздин изги тилектериңизге кошуламын. Ар бир кыргызстандыктын тилеги ушундай болуш керек. Баарыбыз биримдикте болсок деген ниетим бар. Дайыма асманыбыз ачык болуп, Кыргызстанда жашаган ар бир жаран өз өлкөсүндө сыймыктануу менен өмүр сүрсүн. Менин балдарым, неберелерим, жалпы мекендештерим, сиздер баарыбыз аманчылыкта бар бололу. Ушуну менен биздин берүүбүз соңуна чыкты. Менин каналыма жазылыңыздар жана кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.